бийликмендик алгандан кийин турмуштук жагдайларга байланыштуу искусстводо дагы чоң өзгөрүүлөр болду. Башта баягы советтик системада боло турган болсо, азыр улуттук, мамлекеттик маданиятты өнүктүрүү жолуна түштүк деп айтсак болот. Андан кийин дагы бизде эң бир чоң өзгөрүү башта баягы педагогикалык факультет боло турган болсо, университет болуп өзгөрдү. Искусство факультетинде дагы ошого жараша өзгөрүүлөр болду. Баягы сабактардын өтүлүшүндө, предметтердин айрым нерселери, андан уларды жолго салыш дагы кыйыныраак болду. Бирок ошентсе дагы баягы улам алга жылган сайын өркүндөп, өсүп, өнүгүү жолунда болду. Мындайча айтканда баягы илимий жолго түштүк. Чыгармачылык менен илимди айкалыштырып. Факультетте илимдин кандидаттары, андан кийин жана магистратура, бакалавр, магистратура болгондон кийин магистратураны бүткөндөр дагы көбөйө баштады.